Самат Насырдинович, мындай кошумчалай айтып кетсеңиз, азык-түлүк бааларынын кескин өсүшү боюнча ошонун бир алдын алуучу атайын бир механизмдер барбы сиздерде, мисалы үчүн бааны бирдей кармап туруу боюнчачы? Баа бул экономика жана коммерция министринин алдында антимонополдук кызматта негизи алар көзөмөлдөйт. Бирок ал жерде мындай бир маселе бар да, эгер ушундай баалар кескин түрдө өсүп баштаганда жөнгө салуу, мамлекеттик жөнгө салуу дейт. Бул көзөмөлдү бир ай туруктуу турганда, айыл чарба биз андайды күтө албайбыз. Ошондуктан бул баягы стратегиялык чечимдер, биздики тактикалык да чечимдер бар. Ошондо убактылуу ошо импорт боюнча же экспорт боюнча чектөө киргизүү боюнча, андан тышкары өзгөчө кырдаал министрлиги анын алдында материалдык резерв фондунун ошо бааларды турукташтыруу боюнча, орусча айтканда рынокто насыщение деп коет. Ошондой механизмдер бар. Мындай да, баа саясаты туура мен экономдо бол. Бирок анын ошо ишке ашышы боюнча же болбосо аны бир жүрүшүн айыл чарбадан бир көз каранды да себеби азыр мисалы бизде туура 98% биз тоолуу өлкөбүз, туурабы? Ошол менен эле баягы атайын эгинге жараган жерлерибиз аз. Ошону эффективдүү, туура, максаттуу пайдалануу, аны жүргүзүү Минсельхоздун компетенциясына кирет, туурабы? Аны саясатын ошол туура алып баруу багытында эмне кылып атасыздар? Мисалы, сөзсүз түрдө бир дыйкандын бир жылдык кирешеси ошол экен түшүмүнөн, экен багы эгиннен бул көз каранды. Тилекке каршы бүгүн ошол максаттуу туура саясат жүрбөгөндүктөн бир жыл 6 ай экен мээнети акталбай атат, туурабы? Аларга кичине өзүңүздөргө жоопкерчилик сезесиздерби, мисалы? Биз буларга бир туура багыт берсек, жыл сайын мисалы силер буну эккиле биз мамлекет катары сатып алабыз, ушул баа менен десеңиздер, силер мисалы бааны көзөмөлдүн рычагы силерде болот да, механизм силердечи, туурабы? Бул боюнча биздин министрлик иш алып барып атат. Былтыртан баштап агродиалог платформасын өткөрүп келатабыз. Ал платформада баардык өндүрүүчүдөн баштап кайра иштетүү ишкана, экспортерлор менен баарын бир столго отургузуп, эмне себебиз жана каяка сатабыз. Ошо сатуу боюнча мындай көбүрөөк кошумча пайда табуу боюнча кандай стандарттарды жана кандай сортторду өстүрүш керекпиз деп мына биз иш алып барып келатабыз ал боюнча. Бул мыйзам, кечиресиз, түшүндүм мен эми, кыска баягылай эле убакыт аз себеби. Бул мыйзамдын максаты ошо импортту азайтып, биз өзүбүзгө бир коопсуз туура башка өлкөлөрдөн эртең кандай болот аны бир жараткан билет. Ошон үчүн бир мамлекет катары өзүбүз баягы азык-түлүк менен толук камсыз болгон, эч кимде көз карандысыз обеспеченный мамлекет болушубуз керек. Аны туура максат, туура мыйзамдын. Бирок ошол менен эле чогуу биз баягы сырттан акча каражатын экономикалык көз караш менен караганда экспорттун санын биз көбөйтүш керек, туурабы? Тилекке каршы мен эмне үчүн айтып атам? Биз өзүбүз дагы дыйканбыз. Мына быйылкы жылы мен Бак Тергешовке да айттым эле. Ошол өзгөчө Ош облусундагы, Жалал Абаддагы ошо пакта ким өндүрсө, ошолордун баарынын 6 ай 1 жылдык мээнети акталган жок. Себеби наоборот алар баягы же тең болду, же болбосо ошо убактысын кеткени менен эсепке алганда наоборот ошо минуска дагы кетип калышты да. Туурабы? Бул маселе курултайда көтөрүлгөн. Пахта өндүрүү боюнча мен сизге бир аз маалымат берип кетейин. Эмне үчүн себеби мындай болду? Пахтанын баасы Кыргызстанда аныкталбайт, пахтанын баасы биржада аныкталат. Андан тышкары бул жерде аябай көптөгөн факторлор бар. Мисалы, мынакей эркин базар деп коет, эркин экономика деп коет. Ал жерде чоң конкуренция. Биз пахта делегаттар менен жолукканда, мына Бак Тергешович менен январдын 6-сында барып келдик. Биз ошол буласында жолукканда мындай сөз болду да, ошо азыркы учурда 1 гектардан 4 тонна алат экен. Анан себестоимость деп коет, өздүк баасы дейт да.
базарда баасы 50 сом болуп атса, өзүнүн баасы ошо 40 сомго жакында 38 сомго чейин дейт. Анан биз ал жерден 4 тонналык урук эмес, биз ал өндүрүүчүлөр менен жолуктук, дыйкандар менен жолуктук да, анан айтып сунуштадык. Кытайдан ошо атайын урукту алып келип, 1 гектардан 8 тонна алып, анан 8 тонна ала турган үрөөндөн ошондо өздүк баягы себестоимость, өздүк баасын түшүрүп, көлөм менен, анан сапат менен өткүлө деп ал боюнча сөздөр болду, иштер алып барылып атат. Эме туура пактанын баасы биржада чечилет, аны нерсени биз баарыбыз билебиз. Анан бирок ошол сатуу максатында мамлекет катары сиздердин бир бирдиктүү саясатыңыздар болуш керек да. Бүгүнкү күндө тилекке каршы ошо частный жеке заводдо, жеке менчик заводдор сатып атат. Алар дагы бүгүн мына былтыркы волокналарын бүгүн сата албай атат. Себеби көбүнчөсү Иран өлкөлөрүнө, Турцияга кетет. Алар менен дагы баягы бирдиктүү бир баягы жок, мындай мамиле дейсизби же дипломатиялык жол мененби, мисалы үчүн мен посольствого атайын бул тууралуу кат жолдодум, мисалы үчүнчү. Сиз айткандай, мисалы мен эсимди тааныгандан бери ушул дыйканчылык менен биз өзү ошо менен чоңойдук. Кандай кылышты, канча центнерден алынат 1 гектар жерден. Бүгүн мен мисалы акыркы бир 10 жылдан бери эле биз ошо Кытайдын үрөөнүн эгип атабыз. Туурабы? Бул баягы Кытайдан үрөөн алып келип туруп эксеңер көбүрөөк аласыңар, анан кийин аны сатсаңар себестоимость көбүрөөк, бул жаңылык эмес да. Бул решение дагы эмес. Тактоо киргизип коеюнчу, Кытайдан алып келинген үрөөндүн биз ошол жерден жолуктук, өзүнүн кооператив менен жолуктук, дыйкандар менен жолуктук. Анан сортун сурасак, ал Кытайдын реестриnden чыгып кеткен сорт экен. 5 жыл мурун чыгып кеткен сорт экен. Анан ошо биз кайра Кытай менен байланышып, ошол жерден кооперативдер өздөрү да макул болду. Ал сорт бар дейт. Биздин департамент экспертиза менен пилоттук түрдө алып келип, параллельный испытание кылып туруп, ошону эгип көрөлү дедик. Эми ал боюнча биз иш алып барып атабыз. Түздөн-түз дыйкандар менен. Жаны болбосо ошо мындай кылбайсыздарбы? Туура бүгүн сиз айтканды ошол мүмкүн баасына кызыгып, арзан баада ошо жеке баягы заводу бар ишкерлер алып келип туруп дыйкандарга берет, билесиз. Бул мүмкүн ошону контроль кылуу сиздердин компетенцияңарда да турабы? 5 жыл мурда чыгып кетсе, жаңадан билип атасыздарбы аны? Биз эми өзүбүздүн реестрибиз бар, сунушталган сорт. Бирок ал жерден эми на местах ошондой иштер болуп атыптыр да, анан баары менен жолуктук. Кооператив менен да жолуктук, ушу жолугушуда. Анан быйыл ушу кластерлик механизм деп атабыз. Давай биз ушу урукун алып келип берели, быйыл испытание кылайлы параллельно. Эгер действительно ошо көрсөтүкчө чыксак, анда ошол боюнча иш алып барабыз. Бирок көлөм менен сапат менен чыгыш керекпиз. Туура ушул боюнча эл өндүрүп атат, ошону сатуу жаатында мамлекет катары бир кам көрсөңүздөр, министрлик катары кам көрсөңүздөр. Ошо менен эле чогуу баягы быйыл картошка арзан болду деп элдин бардыгы массовый түрдө кийинки жылы картошка айдашат. Анан баасы түшүп кетет, дагы кызычу. Ошон үчүн сиздер баягы жерлердеги департаменттеги отурган өкүлчүлүгүңүздөр айтыңыздар, кабинетте эле отуруп эле баягы 309дан жерди баягы кылып отурбастан ал жерде чыгып туруп эл менен иштешсин, ар бир айыл өкмөттө жолугушуу өткүзсүн. Кайсы жердин кыртышына кандай өсүмдүк жакшы болот, кайсы көбүрөөк берет, же болбосо риск болгон баасы ошо сиз айтып атканда биздин мамлекеттен көз карандысыз болгон нерсени азыр бүгүн кече биз эл менен жолукканда айтып атат. Эмне ишти билбей отурабыз азыр депчи. Өзгөчө ошо Кара Суу районунун элдеричи. Ошол нерсени айтып койсоңуз, эмне эксин элдер? Бул жерден эми Кара Суу боюнча биз жолугуп келдик. Ал жерде өзүңүздөр билесиз, көбүнчө мынакей пахта боюнча маселе көтөрүлгөн. Эми мен так жооп берсеңиздер, Самат Насирдинович. Эми Кара Суу эмес, мен жалпы эле кыргызстандыктарга айтып кетет элем. Бул жогорку маржиналдуу өсүмдүктөрдү эгүү. Анан эгер тизмеси керек болсо, мен тизмесин да бир сире жарыялап берейин.